Саламатсыңарбы, урматтуу окуучуларым. Бүгүн окутуу эне тилинде жүргүзүлгөн 7-класстардын кыргыз адабиятынын 4-чейрегинин 4 сабагы. Бүгүнкү сабакты мен Тайыр кызы Нургүл алып барам. Жолдоштор, бөтөн жерде, же түрмөдө, көз жумсам көмгүлү ана тоолу турпагына, кайсы бир кыштактагы көрүстөнгө үстүмдө бүрдөп турса бир түп терек, мүрзөмө эстеликтин керегине, деп кийинки муунга өзүнүн керезин калтырып кеткен түрк элинин улуу акыны Назым Хикмет жана анын Пендени макулуктай бир түркөйү чыгармасы жөнүндө сөз кылабыз. Назым Хикмет 1902-жылы 15 январда Түркиянын Салоники шаарында атактуу бай үй-бүлөдө туулган. Ал кездеги Осмон султандыгы десек дагы жаңылышпайбыз. Назым Хикмет 15 жашында Согуш теңиз окуу жайында окууга кирип, бирок революциялык кыймылга катышты деп окуусунан чыгарылган. Жаш кезинен эле зулумдук менен теңсиздикти, карапайым элди эзип кордогон төбөлдөрдү жек көргөн. Анын ырлары 1917-жылдан баштап жарыялана баштаган. 1921-жылы Москвага келип, Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетинен билим алган. 15 жылдай өз өлкөсү Туркияда түрмөдө отурган. 1949-жылы Парижде Назым Хикметти сактап калуу комитети түзүлүп, акынды бошотуу жөнүндө үндөө кабыл алышат. Ага бүткүл дүйнөдөгү акын жазуучулар, сүрөтчүлөр катышкан. 1950-жылы эл аралык Назым Хикметти коргоо кыймылынын кысымынан улам оорулуу акындын ачкачылык жарыялаган нааразылыгынын натыйжасында Туркия өкмөтү ага азаттык берген. 1951-жылы экинчи мекени болуп калган Москвага келип жашап калат. Дүйнөнүн жарымын кыдырып, тынчтык үчүн күрөшүп, өзүнүн эң мыкты ыр поэма, аңгеме, роман, пьесаларын өз эне тилинде түркчө жазган. Акын 60 жылдык өмүрүнүн 40 жылдан ашыгын ыр жазууга арнаган. Бул улуу адам 1963-жылы СССРдин борбору Москва шаарында дүйнөдөн кайткан. Орустун белгилүү коммунист акыны Маяковский менен болгон чыгармачылык байланышы акынды адабиятка болгон кызыгуусун арттырган. Өзүнүн өмүрүнүн биротоло адабиятка арнап, бир нече ыр жыйнактарды, драмаларды, публицистикалык жана илимий сын макалаларды жазган. Акындын туңгуч ырлар жыйнагы 1928-жылы Баку шаарынан чыккан. Бүткүл дүйнөлүк тынчтыкты сактоонун эл аралык советинин бюросуна жана президиумуна мүчө болгон. Тынчтыктын эл аралык сыйлыгынын лауреаты деген наам ыйгарылган. Белгилүү акын Семенов ал прозаик катары таланттуу, драматург катары эң эле жакшы, акын катары улуу адам болгон деп өз баасын берген. Чыгармалары көзү тирүүсүндө 40тан ашык элдердин тилинде которулган. Өз доорунун атактуу, сүйүктүү акынына айланган. Түрк элинин улуу инсаны көзү өтсө да, өзү айткандай, өлбөс өчпөс чыгармалары түбөлүккө жашай берет. Силер сүрөттө көрүп тургандай, Назым Хикметти бир караганда пешенеси ачык, жайдары мүнөз, келечеги кең, экинчи өмүрү улангандай. Анын чыгармалары өлбөс өчпөс идеяларды камтып тургандай сезилет. Чынында сүрөттө көрүп тургандай узун бойлуу, келишимдүү, алибеттүү адам эле. Саргыч чачы, көгүлтүр көздөрү, жазы маңдайы кууш тумшугу, пешенесине куп жарашып, аны ого бетер жылдыздуу, сүйкүмдүү көрсөтүп турчу. Назым акын бойдон төрөлүп, жалаң гана поэзия үчүн жаралган новатор акын болгон. 815 ырсап, Варан 3, Үнү бүткөн шаар, Түндө келген телеграмма, портреттер сыяктуу ыр жыйнактары, Бенерже эмнеге өз жанын кыйды, Таранта бабуга каат аттуу поэмалары жарык көргөн. Баш сөөк, Өлү күйүү, Унутулган адам, Кызык киши деген драмалык чыгармаларын жазган.
Адамдар панорамасы деген поэтикалык баяны анын ысымын бүт дүйнөгө белгилүү кылган. Түрмөдөн каттар Склин, Махабат Уламыш, Жусуп Сулуу пьесаларын жазган. Жогоруда чыгармаларын атын окуганда эле бул чыгармаларды жазууда өзгөчө стили бар акын экендигин дароо эле баамдасаңар керек. Анын кыргыз адабиятында биз окуп жаткан чыгармалары Пенденин макулуктай бир түркөйү, Керез, Мажүрүмтал, Меметке соңку катым. Ал эми силер ушул акындын дагы ырларын окуйм деп кызыгып калсаңар, анда портреттер ыр жыйнагын таап окусаңар болот. Бүгүнкү сабакта биз Пенденин макулуктай бир түркөйү ыры жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми кийинки сабактарда анын Керез, Мажүрүмтал, Меметке соңку катым чыгармалары жөнүндө сөз кылабыз. Назым Хикмет, Пенденин макулуктай бир түркөйү. Тууганым, көр чычкандай сыягың бар, чыкпайсың көр чычкандай караңгыдан, бир жан сыңар чымчык мисал, чымчыктай күн көрөсүң кыйпычыктап. Түрүң бар үлүл сымал, кармалып тынч жатасың мүйүзүндө, кээде сен көрүнөсүң өчкөн вулкан оозундай коркунучтуу. Олдо менин тууганым ай, ойлосом каңырыгым түтөп кетет, сен бир эмес, 5 эмес, миллионсуң. Бир боорум, койсуңар, момунсуңар, мал сатар союл кесеп, сес көрсөтсө, топ койго кошулганда шашыласың, анан да күйдүргүм ай барганыңчы, дегеле барктуу басып союлганга. Жердеги жеткен түркөй бир пендесиң. Түркөйсүң жада калса балыктайда, билбеген сууда жүрүп суунун баркын. Бир сенин азабыңды бул дүйнөдө, зулумдук өкүм сүрүп келатпайбы? Эгер биз жер үстүндө курал тартып, сыгылган шарап үчүн жүзүм мисал, эзилип ширебизди берип жүрсөк, бир сенин айыңан деп мунун баары, айтканга балким менин оозум барбас, а бирок биздин улуу шорубузда аз эмес, бир кыйла бар сен кошкон туз. Демек, кадырман окуучуларым, чыгармада көр чычкан, чымчык, балык, үлүл, вулкан, жүзүм, анан кой тууралуу сөз болгондугун баамдадыңар. Дегеле булардын турмуш шартына кайрыла турган болсок, көр чычкан жер алдында жашаган, же болбосо өзүңөр деле элестетсеңер, көбүнчө айылда жашагандар, мисалы, жамгыр жаагандан кийин талааларга чыгып калсаңар, көр чычкандар ийиндерин, топурактарын сыртка чыгарып, ийининин оозун ачып койгон болот. Мына ошол учурда көбүнчө көр чычканды талаалардан кезиктиребиз. Чымчыктын эми бир топ түрлөрү бар. Ошонун ичинен мен силерге таранчыны көрсөткөнгө аракет кылдым. Анткени Назым Хикметтин ырында ушул таранчыга түспөлдөш кылып жазгандыгын байкадык. Таранчы өтө сак, эгерде кандайдыр бир шыбырт болсо эле дароо асманга көтөрүлө учат. Үлүл бул башы буттары гана чыккан жаныбар. Ал эми вулкан жөнүндө бизде өчкөн вулкан жөнүндө сөз болуп жатат. Мына ушундай тоодон атылган ысык от вулкан, билесиңер, ушул вулкандын өчкөн элеси жөнүндө сөз кылып жатат. Ал эми жүзүмдөн албетте шарап жасалат. Ушул жүзүм жөнүндө дагы ырда сөз болгон. Кой жөнүндө дагы сөз болгон. Кой оозунан чоалбаган момун деген дагы кыргыз элинде жакшы фразеологизм бар. Ал эми балык бул сууда жашайт. Демек, биз ушул жаныбарларды көз алдыңарга тартканга аракет кылдык. Эми бул жаныбарлар, канаттуулар эмне үчүн мөмөжемиштер чыгармада акын башка нерселерди эмес, ушуларды кошкондугун талдап көрөбүз. Кулагыңарга күмүш сырга, жүрөгүңөргө туюп алгыла. Демек, төмөнкү сөздөрдүн маанисин билип алгыла.
Момун деген бул жоош дегенди түшүндүрөт. Жогоруда айткандай, кыргызда деле коёзунан чоалбаган момун адамдар деп туруп, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги момун чалды айтып жүрүшөт. Анткени ал өзүнөн кичүү адамдарга дагы каяша кайтарбаган, элпек, ким жумшаса дагы кете берген адам болгондугу үчүн аны момун деп коет. Союл, сөөктөн мүйүздөн жасалган эмгек куралы. Түркөй бул сабатсыз дегенди түшүндүрөт. Зулум, каардуу, ырайымсыз. Же болбосо силер чыгармалардан деле окуп калгансыңар, зулум хандар жашап өткөн деп. Шарап, жүзүм алмадан ачытылып жасалган ичимдик. Шорубуз бул кыйналуу, азап чегүү дегенди түшүндүрөт. Анда биз ушул чыгармадан виртуалдык карта түзүп алсак, бул чыгарма кадимки эле пенде жөнүндө болуп жатат. Жана ошол пенделерди бир боорум, түркөй адам, тууганым деп акындын кайрылып жаткандыгын сезип жатабыз. Түркөй адам деп кимдерге салыштырып, кимдерди айтып жатат? Кой сыңары, жоош болуп жүргөн адамдарды, эч нерсе менен иши жок жүргөн адамдарды, балыктай сууда жүрүп билбеген суунун баркын дейт. Ушул балыкка салыштыруу менен кээде эркиндикте жашап туруп, эркиндиктин баркын билбеген адамдарды айтып жатат. Момунсуң, кой сыңары деп абдан жоош, ким эмне десе ошого айтканына көнүп кете берген адамдарды айтып жатат. Сыгылган шарап үчүн жүзүм мисал. Демек, шарапты жасаш үчүн жүзүмдү сыгып, анан кийин жасайбыз. Кээ бир адамдар дагы өтө момун, жоош болгондуктан аны жогорку тараптан ошол жүзүмдү шарап жасаганда жүзүмдү кантип сыкса ошондой бир кысым болуп жатат, кысымда жашап жатат деген маанайда айткан. Көрчүч кандай деп бул жарыкчылыктын кадырын билбей, караңгыда ким эмне десе макул деп жашап келаткан адамдардын тобун айтып жатат. Чымчык деп бул жашоону, эркиндикти жеңил желп ойлонуп, өзүнүн жашоосун гана, өзүнүн керт тагдырын, керт башын гана куткарып кетүү максатында башкаларга дароо эле кошулуп, өзүнүн жеке бир көз карашы жок адамдарды айтып жатат. Үлүл сымал деп мында дагы үлүлгө салыштырып жатат. Өчкөн вулкан оозундай коркунучтуу деп. Вулкан эгер өчпөсө абдан коркунучтуу. Өчкөн мезгилде дагы вулкан дегеле өчсө дагы, өчпөсө дагы коркунучтуу да. Кээде адамдарды ушул вулканга, өчкөн вулканга салыштырып жатат да. Лирикалык ырларда композиция өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Анда ырдын уйкаштыгы, муун саны, муунагы, ыргагы, куплет, тыным сыяктуу каражаттар лирикалык ырдын композициясын түзөт. Бүгүнкү ырдын аталышы пендени макулуктай бир түркөйү, ырдын темасы эркиндик, теңдик, ырдын идеясы адамдык сапаттарынын жаман жакшысын ажыратып, жакшысын турмушунда колдоно билүүгө үйрөнүү. Ыр философиялык лирика салттуу ырлардан айырмаланып эркин формасында жазылган, анткени ырдагы саптар бири-бири менен уйкашпайт. Мен окуп жатканда деле силер көңүл бурсаңар керек, ырларда эч кандай уйкаштыкты сезген жокпуз. Эми ырды жекече талдөөгө өтө турган болсок, төмөндөгү кызыл менен жазылган сөздөрдү көрүп турасыңар. Чыкпайсың көрчүчкандай караңгыдан дейт. Бул акын өзүнүн өмүрүн көп жыл түрмөдө өткөргөндүктөн, чынында ырдын идеясында эркиндикти, теңдикти темасында бергенге аракет жасаган. Мына ошонун сыңарындай көрчүчканга окшоп жер алдында бекинип жашай бербестен, бул жарыкчылыктын кадырын билгиле, чымчыктай чыйпылыктап аккан сууга кошулуп агып кете бербестен, жекече көз карашыңарды билдиргиле. Кээде мен силерден коркуп кетем, кээде мен силерге ишенсем, кээде өчкөн вулкан сыяктуу кошулганыңар менен кайра эле ошол вулкандай атылып чыгасыңар деген максатта адамдарды айтып жатат. Ал эми бир боорум деп адамдарга кайрылып жатат. Силер ушунчалык
момунсуңар, жада калса силерди кичине эле коркутуп койсо, эмне десе адамдарга көнүп кете бересиңер. Бул эркиндиктин баркын сезип, жекече көз караштарыңарды таңуулап, чындыкты эмне үчүн айтпайсыңар деген чакырык жасап атат да. Силер ушунчалык түркөйсүңөр, ушунчалык сабатсызсыңарбы? Эмне үчүн силер көрүнүп турган кашкайган чындыкты айта албайсыңар? Сууда жүргөн балык суунун баркын билбегенсиңар эле, бул эркиндикте жашап туруп, эркиндиктин баркын билбей жатасыңар деген ачуу бир чакырыкты таштап жатат. Эгер биз унчукпай, балыктай, койдой, үлүлдөй, унчукпай, өчкөн вулкансыңары биз чындыкты жашырган болсок, анда бизге зулумдук көрсөткөн адамдардын азабынан бир эле мен эмес, мен сыяктуу бир канча адамдар мындай азап чегип келе жатпайбы? Эгер ошондой зулум адамдардын саны көбөйө берсе, биз шарапты жасаганда, жүзүмдү сыгып жасагандай эзилип, ширебизди берип жүрө беребизби? Качанга чейин биз алардын астында, кол астында эзилип жүрө беребиз? Сенин оюңдагы баалуу, сен чындыкты айтсаң, сени көрүп дагы бир адам айтат. Демек, ушул эркиндикте чындыкты ачууда сенин дагы салымың, кошкон бир кыйла бар, сен кошкон туз деп тузга салыштырып жатат да. Эмне дегенде, тамакка тузду салганда даамы чыгат, эгер тузду салбай койсок, ал супсак болуп калат. Демек, сен дагы бул коомдо жашап жаткандыктан, жок дегенде жөтөлүп, өзүңдүн ордуңду, өзүңдүн көз карашыңды айтып, эркин жашоодо жашап жаткандыгыңды сез деген омоктуу ойду айтып жатат. Ырды жыйынтыктап айта турган болсок, ырда эркиндик дегенди билбеген, жашоонун жалаң гана жаман көзүрмемдерин күтүп, ким эмне десе анын айтканын жасап, өз алдынча эркин турмуш кура албаган коркок жана түркөй адамды чымчык менен үлүлгө салыштырып, ананда баардык жыргалчылыктын үмүтүн үзгөн адамды качанкы өчкөн вулканга теңеп сүрөттөп жатат. Өз өлкөңдө жүрүп, жалгыз эмес экениңди билип койгун. Сенин азабыңдан бул дүйнөдө зулумдук өкүм сүрүп келе жатат. Жер үстүндө курал тартып, жемиштин ширеси сымал эзилбесек, сенин азабыңдан деп айтпас элем. А бирок ошол чындыктын өзөгүндө сенин да кошкон шабагаң бар. Ошондуктан мекенди сүйгүлө, ага татыктуу кызмат өтөгүлө, жаркын жашоодо өмүр кечиргиле, өз эркиндигиңерди туура пайдалангыла, ата журт алдындагы милдетиңерди билгиле деп акындын күйүп жанып айтып жатканын жоон терибиз менен жогорку ырдын сюжетинде, мазмунунда даана сездик окшойт. Назым Хикметтин ырларында 20-кылымдын бурганактуу 40 жылынын кашайган изи калды. Аларда акынды кыйнап да, кыйгап да, аны темирсымак ийип да, сындырып да, кысып да өткөн мезгилдин өчпөс тагы калды. Кылым акынга, акын кылымга өзлөрүнүн өчпөс изин кетпес тагын калтырды. Назым Хикмет адабият окурмандарынын жүрөгүндө болсо, күчтүү жана жайдары, боорукер жана жапакеч, жакшылыкка шериктеш, жамандыкка келишпес адам бойдон кала берди. Үйгө тапшырма. Назым Хикмет жөнүндө бүгүнкү сабакта айтылбаган 5 факт жазабыз. Аны интернет булактарынан, Википедия, Спутник KG жана башка сайттардан издөөгө аракет жасайбыз. Пенденин макулуктай бир түркөй ырын биз кара сөзгө айландырып жазууга аракет жасайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.